Эми бетти терини кароонун өзүнүн кадамдары бар экен. Ошо кадамдарды үйрөнүп алалы. Буга чейин сиз мына бет майды тандоодо жакшы бир маалымат алып алган болсоңуз, эми мына ошол алып алгандан кийин ошону туура колдонуу жөнүндө үйрөнүп кетели. Муну сиз туура колдонгонуңузда гана ушул бет майлар эффектиси жана жардамы тиет экен. Демек биринчи кадам бизде очищение, тазалоо, бетти жууп тазалоо. Бирок экинчи кадамды көбүнчө адамдар өткөрө берет экен дагы, мына тонизация. Тонизация кадамын көп адам түшүнө беришпейт жана пайдалана беришпейт, колдоно беришпейт. Анткени эмнеге керек экенин биле беришпейт, Андыктан алар көбүнчө үчүнчү кадамга өтүп кетишет. Бул бет майларды кое башат. Бетин тазалайт, жууйт дагы анан бет майларды коет экен. Бул негизинен туура эмес экен. Өзүнүн орду бар экен, ошо өзүнүн ордуна карата коюш керек экен. Эмне үчүн өз орду менен, өз тепкичи менен жасаш керек экен? Бул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Мисалы үчүн сиз очищение жасаганыңызда, тазалоо жасаганыңызда, сиздин бетиңизде, териңизде майда тешикчелер болот. Мынарга орусча поры деп коет да. Апельсиндин кабыгына окшогон майда бизде тешикчелер болот, Ошол тешикчелер биз очищение процедурасын жасаганда, атайын пенка, гель жана самын менен тазалаганыбызда, ошол тешикчелер акырындык менен кеңейет экен дагы. Ошол тешикчелер кеңейип отуруп анан тазаланат экен да. Мисалы үчүн эмнеге сиз жөн эле суу менен кылсаңыз ошондой көп нерсе чыга бербейт бетиңизден, териңизден. Ал эми атайын геллер менен эме кылсаңыз, атайын биз бетиңизде мындай ашчан чымча терилер, кирлер чыгат да, билинет. Мына ошол тешикчелер чоңойгон үчүн көбүрөөк чыгат экен да, ошол туруп калган, ошол тешикчелер чыгып туруп калган нерселер. Ал эми тазалоочу каражат ошону кеңейтет экен, аны чыгарат экен. Эми сиз дароо бет майды койгонуңузда, ошол тешикчелер бет майды койгонуңузда, сиздин бетиңизде тешикчелер акырындык менен кеңейе баштайт экен да. Ошол жерде черные точки, кара чекиттер пайда болот экен. Орусча черные точки деп коет. Мына могу сүрөттөгүдөй чекиттер пайда болот экен. Кара кирге окшогон, Ошол точкалар, чекиттер пайда болгондон кийин сиз өтө бетиңиз мына жагымсыз болуп калат экен. Аны кетирүү биринчиден кыйын, экинчиден кетиргенге чейин да бир топ ошол тешикчелер менен жүрүшүңүз керек болот. Бул неприятный, Мына ошол тешикчелерди кетирип кыйналып отурбастан, атайын каражаттарды алып көп убакытка чейин аны колдонуп отурбастан, сиз ошону алдын алсаңыз болот. Биринчиден тешикчелери пайда болбойт, экинчиден тешикчелери кеңейип кетпейт экен да. Ошондуктан тонизация процедурасы өтө керек экен. Мына чоңоюп кеткен, кеңейип кеткен пораларды, тешикчелерди тониктер кичирейтип, бет майлардын сиңүүсүнө сонун шарт түзүп берет экен. Жана очищениеден калган калдыктарды толугу менен сүртүп чыгарып коет экен тониктер. Ошондуктан тонизация процедурасы өтө керек экен. Кээ бир адамдар мына очищение процедурасын өткөрүп берет дагы, бет майларды коет. Бул дагы туура эмес. Жакшыраак түшүнүш үчүн мен бир мисал келтирип кетейин. Мына сиз бут кийимиңизге айталы жууп тазалап сүртүп отурбай эле дароо бет майды коюп койдуңуз. Ал бут кийимиңиз кир, чаң, ошол майды койгонуңузда ошол май шахмар болуп кетет, И сиздин майыңыздын пайдасы тийбей калат. Анткени ал териге ошол бут кийимдин терисине кирбестен сыртында калып калат экен. Анткени кирлер аны кирүүсүнө тоскоол болуп кеткен. Сиздин бетиңизде да дал ошондой болот. Эгерде сиз жууп тазалап тургандан кийин бет майды койбосоңуз, сиздин койгон бет майыңыз биринчиден кирлердин келтирген зыяны менен күрөшүп кетип калат экен. Экинчиден ал толугу менен сиңе албай калат. Үчүнчүдөн бетиңиз дагы шахмар болуп көрүнүп калат экен. Анан да кийинки ката көп адамдар бетин самын менен жууйт. Өзгөчө майлуу беттер өтө жакшы көрөт самынды. Анткени мен кургап кетпейт, бойдокторум мындай азайып калат, майы азайып калат дешет. Негизинен самын кургатып берет биринчиден. Барып сиздин бетиңиз майлуу болбостон кургак айланып кетет. Ал эми кургак айлангандан кийин бетиңизге тез бир түшөт. Сиз бет майсыз такыр жүрө албай каласыз. Нымдандыруучу каражаттарсыз жүрө албай калат экенсиз да. Экинчиден бул самында көпчүлүк учурда щелочь болот. Мына щелочь, андыктан колдонбоңуз. Щелочь сиздин бетиңиздеги коргоочу атайын пленка болот. Ошол пленканы жеп коет экен. Коргоочу пленканы жеп койгондон сиздин бетиңиз коргоосуз калат дагы, беззащитный болуп калат дагы. Аны ар кандай табигаттагы ар кандай зыяндар, микробтар жана көптөгөн свободный радикал аттуу ошон көптөгөн зыяндар жей баштайт экен сиздин бетиңизди. Жана сиздин койгон бет майыңыздын күчү көбүнчө ошол самындын келтирген зыяны менен күрөшүп отурууга кетип калат экен. Кийинки этапына тонизация. Тонизация этабын сиз уже түшүнүп калдыңыз эмне үчүн. Анан тониктерди койгондон кийин анан кийин сиз ошондо гана бет майды коет экенсиз. Бул азыктандыруу жана нымдандырып берет экен бул бет майлар. Эми очищение, тазалоо процедурасын сиз эмнелер менен жасасаңыз болот экен. Бул көбүнчө гель, пенка для умывания, пенка для очищения, умывание жана очищение деген сөздү көрсөңүздөр ушул очищение процедурасы экен да. Жана молочколор. Ушуларды сиз колдонуп отуруп бетиңизди тазаласаңыз болот экен. Мына ушул сүрөттө серияңызга, сизге жаккан серияга жараша тандап алсаңыз болот экен. Тонизация, тониктер болсо мына ушул сүрөттөгү каражаттар экен. Эми сиз коюп атканда ошол бетти тазалап атканыңызда сиз эсиңизде болсун, майлуу жана аралаш комбинированный беттерге сиз мусс, гель, пенка для умыванияларды колдонсоңуз болот экен. Аларды сиз суу менен көбүктөп отуруп бетиңизди атайын ушу каражаттар менен акырындык мындай круговыйми движение деп коет. Төгөрөк кыймылдар менен ошентип сүртүп анан кийин жууп салсаңыз болот экен. Ушинтип колдонот экенсиз. Ал эми кургак бет болсо суусуз жасайсыз, сууду колдонбойсуз. Анткени кургак бет суудан дагы коркот экен. Анын ордуна молочконун өзүн эле ватный дискке сүртүп туруп, ватный диск менен бетиңизге акырындык менен сүртүп чыгат экенсиз. Эч кандай суу колдонбойт экенсиз.
Эми мындан соң сиз тониктерди коюп аткансыз. Тониктерди коюп атканда сизде демек сиз ватный диск алып аткансыз дагы, тониктерди ватный дискке сүртүп туруп, ватный диск менен бетиңизди акырындык менен сүрүп чыгат экен. Анан ошол ватный диск менен тоник бирге ошол очищениядан калган пенка болобу, гель, ошонун калып калган калдыктарын толугу менен сүрүтүп чыгат экен. Айта кетчү нерсе, тониктерди дайым сиз жуугандай мына тазалап жуугандан кийин сиз сөзсүз түрдө чачык менен сүрүтүп чыгыңыз, арчып чыгыңыз дагы кургак бетке гана тониктерди коюп экенсиз. Кээ бир тониктер шейк тоник деп коет. Шейк тоникте көбүнчө встряхнуть деген способ применения деген встряхнуть деген инструкция бар. Сөзсүз түрдө чакап аралаштырып анан коюп экенсиз. Жөнөкөй тоник болсо чайкаштын кереги жок. Эми мына анан ошо тониктерден кийин гана бет майды коюп экенсиз. Ошондо туура болот экен. Эми бет майлар жөнүндө сүйлөшүп кетсек, мына бет майдын негизги эки функциясы бар экен. Бул азыктандыруу жана нымдандыруу экен. Азыктандыруу жөнүндө сүйлөшүп кетсек, бул мына көбүнчө микроэлементтер. Сиздин бетиңизге ар кандай микроэлементтер керек экен. Магний, кальций, темир жана башка көптөгөн микроэлементтер керек экен. Ошол микроэлементтер өз убагында барып турса, сиздин бетиңиз күчтүү болот экен дагы, өзүнө өзү коргой алат экен, иммунитети күчтүү болот экен. Өсүмдүктөрдө мына мисалы кандай бир микроэлементтер жетишпесе, темир жетишпесе, магний, кальций жетишпесе, өсүмдүктөрдүн жалбырактары тез өлө баштайт экен да, суу жетишпегенсип кургап сулуй баштайт экен, сиз сугарсаңыз дагы. Жана оору тийгендей болуп көрүнөт экен. Негизинен бул микроэлементтер жетишпегендигинен болот экен, жана түшүм дагы аз болуп калат экен. Ал эми сиз микроэлементтерге байытсаңыз, сизде түшүм да көп болот. Мына сиз бетиңиз дагы ошол сыяктуу өзүнө өзү оңой коргой алат экен. Бир вариант сиз көптөгөн мөмө жемиштер жесеңиз болот. Ал ашказаңызга кирет, ашказаңыздан кээ бирлери сиңет, кээ бирлери чыгып кетет. Анан акырындык менен башка органдарга да барат. Ошол эгерде сиз жеп аткан микроэлементтер жетишелик деңгээлде болбосо, анда ал микроэлементтер бетиңизге жетпей да калышы мүмкүн. Ал эми сиз бет май колдонсоңуз, бет майда ошол микроэлементтер түзмө-түз дароо бетиңиздеги, териңиздин ичиндеги катмарларга тиет экен да, сиздин бетиңиз ошол микроэлементтерди толугу менен ала алат экен. Буларды сиздин териңиз, бетиңиз ошол атайын бет майлар аркылуу алат экен. Кийинки нерсе бул мына нымдандыруу. Бизде Орто Азияда өтө өргөчө климат өтө кургак. Андыктан бизде өтө актуалдуу бул. Сиздин бетиңиз эгерде нымдандырып турбаса, ал акырындык менен кургап сына баштайт экен. Ошол эле учурда түтүндөр, чаң, карылык, жаш, ошон нерселер биздин бетибизди акырындык менен кургата баштайт экен. Мына түтүндөрдү сүйлөсөк, мисалы үчүн түтүндөрдө өтө көп свободный радикал деген нерсе бар. Свободный радикал бул химиктер жакшы билет. Кышкылтекте эки кышкылтек болсо, бул молекула болсо экөө. Ал эми свободный радикал болсо, бул ошол бирөөсү жок, атомдук, мына кышкылтек экен да, атомдук. Ал жалгыз болгондуктан көптөгөн нерселер менен реакция кирип кетүүгө даяр болот экен дагы. Мына түтүндөр кышкылтекте ушундай кылып болот экен. Ал түтүндө биз жүрөбүз, ал көптөгөн машиналарды, көптөгөн нерселерди дагы акырындык менен реакция кирип отуруп бузат экен, жана биздин бетибизди дагы, терибизди дагы ошентип акырындык менен свободный радикал жей баштайт экен да. Ошого жол бербөө үчүн биз көптөгөн бет майларды колдонуп, аны өз убагында нымдандырып турганыбыз туура болот экен. Мына кийинки нерсе, мына көпчүлүк учурда мына окумуштуулар изденип отуруп табыштыр. Карылык бул жөн гана акырындык менен клеткалардын өлүүсү эмес экен. Бул бетке жана терилерибизге жана ткандарыбызга нымдуулуктун жетишпегендиги болот экен. Нымдуулук жетишпегенде биздин ткандар, клеткалар өлө баштайт экен да, акырындык менен ал бырышып бүрүшө баштайт экен. Мына алмадагы нымдуулук жетишпегенде, мына биз үзүп алганыбызда ал сочный болот, суусу көп болот. Ал эми тура берсе акырындык менен ал нымдуулугун жогото баштайт экен да, бырышып, анан бүрүшүп, анан чирип, анан жок болуп кетет экен. Биздин терибиз дагы дал ошондой болот экен. Эгер нымдуулук жетишпесе, бырыша баштайт экен. Бырышкандан кийин ал тартышып, ачыша баштайт. Ачышып окуруп, акырындык менен бырыштар түшө баштайт, тырыштар түшөт, анан биз тез эле картаң болуп калат экенбиз. Көбүнчө бул проблеманы кургак беттер билишет, майлуу беттер биле беришпейт. Анткени майлуу беттерде май көп болгондуктан ал нымдуулук жетишпегенин сезе бербейт экен да. Мына дагы бир мисалдардын бири, мына топуракка эгер суу жетишпесе, мына ным болгон жер, мисалы үчүн мурун көлчүк болгон жерге суу барбай калса, ал топурак эмне боло баштайт, акырындык менен жаракка кетип талкалана баштайт, талкалап майланып, анан топурак мурунку сапатын жогото баштайт экен, мурунку мына липкость деп коет, жабышкактыгын жогото баштайт экен да. Мына сиздин териңиз да ушинтип акырындык менен сына баштайт экен, жаракка болуп сына баштайт экен, эгер нымдуулук жетишпесе. Аны акырындык менен бырыштар түшүп, териңиз эски болуп, мурунку калыбын жоготуп, сиз акырындык менен картаң көрүнө баштайт экенсиз. Андыктан нымдуулукту мына бет майлар аркылуу берип турсаңыз болот экен. Бет майлардын мына түрлөрү бар экен. Негизинен анын жасаган кызматына жараша, ролуна жараша экиге бөлүнөт экен. Күндүзгү бет майлар жана түнкү бет майлар. Өзү айтып тургандай эле күндүзгүн биз эртең менен же күндүз коет экенбиз. Ал эми түнкү бет майларды болсо сиз түнү гана коет экенсиз. Негизинен күндүзгү бет майлар булар көбүнчө коргоочу, сакчы катары иштейт экен. Алар биздин бетибизди, терибиздин иммунитетин көтөрүп, аны ошол көптөгөн мына биз айтып кеткен зыяндардан сактап турат экен. Биринчи эле зыяны бул күндүн нуру. Өзгөчө күн ысыкта биздин күндө инфракызыл нурлар болот экен, жана биздин күндү күйгүзүп отуруп, акырындык менен ал күчүн жоготтуруп коет экен. Күндүн нурларынан сактайт экен ушул күндүзгү бет майлар. Өзгөчө мына солнцезащитный бет майлар жайында ысыктын
ысыктагы күндөрүнөн сактайт экен. Кийинки түтүндүн зыяны свободный радикал ошогон экологиялык көптөгөн мына аба ырайындагы көптөгөн зыяндардан сактайт экен. Үчүнчүсү кургак кетүүдөн сактайт экен. Мына буга чейин сүйлөшүп кеттик, нымдандырып отурат экен күндүзгү бет майлар. Жана сууктун зыянынан, бул өзгөчө кыштын күнү өтө актуалдуу. Фабрикте мисалы үчүн зима аттуу бет мая бар, ошол сууктун зыянынан сону сактап берет экен дагы. Сиздин бетиңиз күчтүү болуп, өзүн өзү оңой коргоп турат экен дагы, андыктан жаш болуп жүрө берет экенсиз. Ал эми түнкү бет майлар бул доктур экен, ал лечение мына дарылоо максатында жасалган экен. Андыктан ал түнү өзгөчө биздин организмибиз өзүн өзү калыбына келтирип, өзүн өзү толуктап, жаңылайт экен. Ошол мезгилде ошол керектүү микроэлементтерди берип, керектүү азык заттарды берип отуруп, байытып отуруп, тезирээк, оңоюраак калыбына келтирүүгө жардам берет экен. Жана ал бетке көптөгөн азык заттарды берип отуруп, аны жогоруга тартылууга жардам берет экен, жана түрткү берет экен. Үчүнчүсү мына азык зат витаминдерге байыткандыктан биздин терибиз күчтүү болот экен да, акырындык менен калыбына келип отуруп, анан жашара баштайт экенбиз. Жана брыштар акырындык менен жок боло баштайт экен. Бет майды бетке коюунун өзүнүн эрежелери жана тартиби бар экен. Ушул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Мына бет майдын коюунун багыттары бар экен. Көбүнчө бул негизинен кыскача айтканда тартылуу күчүнө каршы экен да. Көптөгөн массаж линиялар бул тартылуу күчүнө каршы. Тартылуу күчү бул кандай? Жогорудан биздин бетибиз көптөгөн нерселер жогорудан төмөн көздөй жыгыла баштайт. Мына любой нерсени биз ыргытсак, ал сөзсүз түрдө каалаган нерсебиз жерге түшөт экен. Анткени тартылуу күчү бар экен. Биздин бетибиз дагы ошого акырындык менен өзүнүн күчүн жоготуп, төмөн көздөй тартылып баштайт экен. Ошого каршы койгонубуз турат экен бет майларды. Ошондой биз терибизди төмөн көздөй тартпастан жогору көздөй тартат экенбиз. Ошондой бет майлар дагы ошол багытта сиңе баштайт экен. Бул линияларды сиз жаттап калсаңыз болот, жаттабай койсоңуз, түшүнүп алсаңыз деле эсиңизде калып калат. Мына негизинен мына моюнда караңыз, моюнда төмөндөн жогоруга көздөй. Ал эми бетте болсо төмөндөн жогору көздөй, ошол эле учурда ортодон четтүү көздөй экен мына линиялар. Көздүкү гана башкача, ата көпчүлүк учурда жогорудан төмөндөн жогору көздөй жана ортодон эки четтүү көздөй. Мына ушул линиялардын негизинде. Же болбосо экинчи вариант бул майда тамчыларды бетиңизге майда тамчы түрүндө бет майларды коюп туруп, андан кийин манжаларыңызга сүртүп, манжаларыңыз менен акырындык менен майда кыймылдар менен коюп койсок болот экен. Эми бет майды көзгө коюуда өзүнүн тартиби бар экен. Негизинен дайым эсиңизде болсун, айта кетчү нерсе, эч убакта бет үчүн жасалган бет майды сиз эч убакта көзгө койсоңуз болбойт экен. Ал эми көздүн майын сиз бетке койсоңуз боло берет экен. Тескерисинче эч качан болбойт экен. Анткени көздүн түзүлүшү өтө башка, көздүн териси өтө жука болот. Ал эми беттики калың болот, ал жерде беттикинде сальный железа болот. Жана башка көптөгөн структурасы башкача экен да түзүлүшү. Ал эми көздүкү башкача болот экен. Ошондуктан көздү биз эч убакта көздүн терисине койбойт экенбиз. Көздүн бет майын жана көздүн колдун беттин бет майын биз эч убакта көзгө койбойт экенбиз. Өзүнүн багыты бар экен, мына көздүн сөөгүнө коет экенбиз бет майды. Ал эми монтип теринин көздүн терисине сыртына койбойт экенбиз. Анткени айында койсок биздин бетибиз, терибиз, көздүн терибиз аллергия болуп шишип кетиши мүмкүн экен жана акырындык менен зыяны тийиши мүмкүн көзүбүзгө жана терибизге. Анткени биз айтып кеткендей, көздүн териси башкача болот экен. Ошондуктан биз мына көздүн сөөгүндөгү териге коет экенбиз. Ошондо ал бет майлар акырындык менен өзү керектүү жерге сиңип, өзү акырындык менен барып алат экен. Анткени биз көзүбүздү ачып жумганда ошол акырындык менен сиңип кетет экен. Мына жана айта кетчү нерсе, өзүнүн багыты бар экен. Ушул багытты жаттап калыңыз. Мына сүрөттөгүдөй. Мына бул жерде сүрөттө көз, мына сол көзүбүз болот. Сол көзүбүздө негизинен против часовой экен. Ал эми оң көзүбүздө болсо по часовой экен да. Мына ушул сүрөттөгүдөй мына. Негизинен муну жасап бир-эки жасап, бир жума жасаганыңызда көнүп каласыз, жатка билип каласыз. Мына сол көзүңүздүн азыр көзүңүздү кармап көрүңүз. Против часовой экен, ал эми оң көзүңүз по часовой экен. Сааттын багытына каршы жана сааттын багытында экен. Мына негизинен биз кийинки видеолорубузда дагы сабактарыбыз таанышып кетиңиз. Кийинки видеолорубуз чыгып калган болсо, уже көрө берсеңиз болот, чыга элек болсо күтө туруңуз. Анан ал видеолорубузда биз бет майды тандоодо чоң сабактарыбыз болот. Демек сиз беттин түрлөрү жөнүндө үйрөнүп кетет экенсиз. Ошол эле учурда эмени бетти туура кароо боюнча дагы видеолор
үйрөнүп кетет экенсиз. Бетти кароо боюнча негизинен да кыскача сабактарды алып кетет экенсиз. Жана ошондой эле эмне кайсы учурда тоналка, бет майлар жакшы сиңбей калат, кайсы учурда алар жакшы иштебей калат, жана кайсы учурда сиздин бетиңиз тунук болот. Ошого окшогон суроолорго жооп ала алат экенсиз.